ТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору, ал эми бизде мейманда бүгүн элдик дарыгер Инабат Кадырова. Саламатсызбы эжеке? Элдик дарыгер деп учурда фитотерапия менен, чөп дарылар менен дарыланууга көпчүлүк кызыктар болуп атат да, анан ошол ишиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзү 12-13 жылдан бери ушул тармакта иштеп келе жатам. Мен чөп менен эле дарылабастан тамыр кармап адамдын ысык суугун. Көпчүлүк учурда булар тамыр кармаганды жанагы көз ачыкпы деп алмаштырып алышат да. Бул көз ачыктыкка жатпайт. Бул адамдын ысык суугун жана инь-ян плюс-минус дегендей эле ысык суугун теңдеп, анан оорун определять этип, анан чөптөр менен дарылайбыз биз. Өзүбүздүн эле табигый чөптөр менен бүт ооруларга чөптөрдүн, тамырлардын уютмаларынан дарылар жасайм. Абдан жакшы. Ысык суукту теңдейм деп калдыңыз. Ысык суукту кантип теңдейт? Ошо чөп дарылар менен адамдын организминде, мисалы, көбү суукчан экенсиң десең, жок, мен üşүбөйм деле, мен наоборот ысып турам дейт да. Ал ысыгандан, üşүгөндөн эмес, адамдын организминде ысык суук, илгери ысыкты сууктан, суукту ысыктан эле дарылаган да, мисалы үчүн. Ошондой эле чөп дарылар менен, тамакты мүнөздөө менен ысык суукту теңдейбиз. Урматтуу көрөрмандар, эгерде сиз дагы өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүп, элдик дарыгердин кеп кеңешин алууну кааласаңыз, 0501 67 01 91 номери аркылуу WhatsApp'ка өз сурооңузду жазсаңыз, биз ага жооп берүүгө ар дайым даярбыз. Анда эмесе биз менен кабарлашыңыздар. Инайым, айтсаңыз, сиз бул кесипти эмне болуп тандап калдыңыз? Же ата бабадан өткөнбү? Же окуп үйрөнгөнсүзбү? Эми негизи бул мен ар дайым ошол интервьюларымда айтып келем. Бир тагдырдын бир оор бир сыноосу болгон, менин башыман өткөн 2007-2008 жылдары. Ошондо мен 80 жаштан ашып калган Кытай кемпир менен чогуу жашап калдым. Ошол кишиден үйрөндүм. Анан мен өзүм тайнем, энелерим тоже ушундай чөп менен дарылап ушундай болгон экен да. Анан азырга чейин илимдин түбүнө жеткен адам жок дейт. Мен азырга чейин деле ошо окуп, илим алам. Фитотерапияны өздөштүрүп атам. Жанагы иглотерапияны ошол азыркы күндөрдө биз өзүбүздүн мамлекеттик окуу жайларда деле окуйм. Кудайым буйрса, жакшы жаңылыктарымды бөлүшөм. Жашым 50-ге чыгып калса деле мен студентмин. Абдан жакшы. Инабат айым, айтсаңыз, менин 3 жаштагы баламдын оозу оозул боло берет. Сизге көрүнсөк болобу? Кантип дарыланабыз? Негизи биз жаңы төрөлгөн балдардан баштап 10 жашка чейин балдарды бекер көрөбүз. Анан дарыларды бекер дарылайбыз. Бул оорунун себебин дарылаш керек. Себеби көп учурда стоматит деп коет да, ооз ойлуп балдардын. Бул ашказанда суук болгондон болот, анан курттан болот да. Ошон үчүн алып келиңиз, байланышып алып келсеңиз, дарыларды жасап берем. Абдан жакшы экен. Саламатсызбы, Инабат айым, мен сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Мен сизге Кара Балтадан байланышка чыгып атам. 87 жаштагы апам инсульт алган. Жардам бере аласызбы дейт. Эми 87 жашта болсо, көпчүлүк учурда жашы келип калыптыр деп ар ким ар түрдүү айтат да, бирок деген ооруга жанагы адам ажалдан өлөт да, оорудан эч ким өлбөйт. Анан жашы келип калыптыр, эми жөн эле койгула деген учурлар көп болот башка учурдачы. Жанагы келиңиз, эми көрөйүн, тем более жана жаш балдарга бекер дарылайбыз деп атпайбызбы? Именно ошол 80ден ашкан апаларга, аталарга дагы эле биз бекер дарылайбыз. Келсин, ошо майздарды, иче турган чөптөрүн даярдап берем. Бул инсульт көп учурда боорду май баскандан, кан тамырларга шлактар толгондон, кан тамырлар ичкиргенден болот да, негизичи. Ошол келип көрсүн. Саламатсызбы, Инабат айым, мен сизди TikToктон ар дайым көрүп турам. Мен төрөгөндөн кийин жел кабыздан жабыркап келем. Сиз менен кантип байланышып, ошол жел кабыздан арылсам болот дейт. Кеңири токтолсоңуз, бул кыз келиндердин бул жел кабыз деп баягы көпчүлүгү ушуга төрөттөн кийин маани бербейт. Жанагы ысыкта төрөйбү, кышта төрөйбү, жаздабы, жайдабы, ар бир киши төрөлгөндөн кийин бүт дене баягындай элек сыяктуу калбыр болуп калат да. Мисалы үчүнчү,
ошондуктан төрөгөндөн 40 күн жана 40 чыгарыш керек деп биз бекерге илгертеден айтып келген эмес. Ошо 40 күн муздак сууга колун салбай, анан жел тамактарды ичпей, жана эле айтпадымбы, ысык суукту теңдейбиз деп, ошо суук тамактарды ичпей мүнөз кылыш керек да негизи. Анан баягы сууктан желигип калат. Ошо желден анан бул жана семирдим дей беришет дагы, гормональный нарушениялар болот, анан шиший берет да. Ошол желди айдай турган бизде аябай сонун чөптөрүбүз бар. Жакында эле айтып кеттик, 40+40 деген чөбүбүз ушундай аябай жакшы чыгып атат. Ошол чөптөн ичсеңиздер жел кабыз да кетет. Анан денедеги ошо шишик да, бул жел кабызчы. Абдан жакшы. Инабат айым, дарыларды алып келген элеңиз, ошолор жөнүндө ачып түшүндүрүп берсеңиз, мен көрөрмандарга кызык. Азыркы учурда бизде деген эме болуп атат да, көп учурда именно жаш балдарыбыз көкүлүш оорусу менен аябай көп ооруп атат да. Бул чоң жаңы төрөлгөн баладан баштап кары чал кемпирге чейин биздин мына настойкабыз аябай сонун. Биздин инстаграм баракчаларыбызда деле көп апалар, мисалы энелер балдарын алып келип, баягы көкүлүштөн жакшы болуп атышат. Бронхит, астма, ушулардын бардыгына жакшы ушул настойкабыз. Бул деген ар бир адам ичсе болот. Эң жакшы, мындайча айтканда, жардамы тиет да негизи. Анан ошол эле учурда бизде жидкий кардицепс. Кардицепсти элдин баары баягы баттарды ичкен адамдар булар билет да. Жана кардицепс депчи, бул иммунитетти көтөрөт, организмди, ички организмди жашартат, мисалы үчүн көп ооруларга жакшы. Мындайча айтканда, кардицепс бул кан тамырларды тырмактын учунан баштап чачтын учуна чейинки бул деген витамин дагы, анан канды тазалайт да. Биз ушундай жидкий кардицепстерди кандай десем, жасап даярдап атабыз. Ушул аябай жакшы жардам берет. Буну ар бир адам как иммунитет көтөрүш үчүн, кан тамырларды тазалаш үчүн ичип койсо болот да негизи. Абдан жакшы. Анан ошондой эле бизде мына жаңы эле айтып кеттим, 40+40 деген биздин чөбүбүз. Бул 3 эмеден турат. Муну 60 күн ичет. Баягы жел кабыздар, жел кабызга, көзгө, давление бийиктерди түшүрөт, ылдыйларды көтөрөт, семиздерди арыктатат, арыктарды калыпка келтирет. Мындайча айтканда, организмге эң пайдалуу чөптөр. Бул деген мындайча айтканда бир 40тан ашык чөптүн курамынан жасалган. Ошон үчүн 40+40 деп буга биз ушундай ат койгонбуз. Бул Тибет медицинасынан алынган. Илгери буну багы секретный указ императора дегендей, буну только императорлор ичкен экен. И буга кургак кардицепстер да кошулат да негизи. Бул адамдын организмин дарылап гана койбостон, бул еще организмди жашартат. Анан муун ооруларына жакшы, ийилчектик. Ар бир адам ушул 14 жаштан жогору кишилер 1 жылда бир ушуну ичип койсо болот. Бул ошол 3 чөптүн составы. 3 эле чөп экен го, анан мындай эле экен го, ушу кымбат экен деши мүмкүн элдин баары. Бул чөбүбүз кааласа 60 күнгө бөлүп жасап беребиз. Анан бул ошол 3 айлык, 60 күндүк бул сбор. Буну ичкенде эле адамдар өздөрү баягы калбай калбасын, эмдиги жылга деле алып коеюнчу, мен иштим, результат жакшы деп келгендер көп, жасап жетише албай атабыз. Бул ар бир кишиге, студенттерге, пенсионерлерге чөнтөгүнө мындай кандай десем, ылайыктуу. Бул ошо кандай десем, карапайым элге мындай жеткиликтүү да. Жеткиликтүү. Абдан жакшы. Инабат айым, айтсаңыз, сиздер чөп дарылар менен көпчүлүктү дарылап атасыз. Ал эми чөп дарыларды сиз өзүңүз терип келесизби тоо башынан дейт? Мен мындай да, тоо башынан болгондо биз мурдалары барып, чөптөр менен таанышып, чөптөр менен сүйлөшүп, өзүбүз топтоп келген күндөр деле бар. Бирок биз деген азыр көп учурда бизде ошо ажы ата бар. Ошолор менен иштешебиз. Анан мына чөпчүлөр менен бизде өзү ошо фитотерапевттерден биздин ассоциация бар. Анан өзүбүздүн группаларыбыз бар. Анан менде жок чөптү мисалы сизде бар дегендей бири-бирибизден баягындай толуктап турабыз. Бирок ошо жазда, кышы менен ошо чөп жок учурда биз жанагы кишилердин дарысын даярдай албай калбайлык деп биз жазында, жайында, жазда жыйнала турган чөптөр бар.
жайда жыйнала турган чөптөр бар. Күздө гүлүн төгүп бүткөндөгү чөп тамырлар бар. Ошол өз убагы менен тиги терип, кургатып, күн тийбеген жерде кургатып жөнөтүп турган ошо чаткалда биз менен чогуу иштешкен биздин өнөктөштөрүбүз бар. Бирге иштеген кишилерибиз бар. Ошолор менен чогуу жыйнайбыз. Саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик каалайм. Аутизм менен жабыркайт 4 жаштагы балам. Чөп дары менен дарыласа болобу? Сизге кантип байланышсак болот дейт. 4 жаштагы болсо, анда сиздер дарыласа болот. Бул деген мен өзүм балам дайыма мен интервьюларымда айтып келем. Мен өзүм баламда ДЦП, легкий ДЦП, аутизм, открыт овальный окна, анан башында опухоль менен төрөлгөн. Мен өзүм балам бул дагы болсо баягы адамдын турмуштан, тагдырдан, ар түрдүү жагдайдан болот экен да, эми витамин жетишпегенден эмес, мен ошол жанагы аял киши ошо депрессия, стресс, таяк дегендей ушундай Алладан жашырбаган деп эндеден жашырбайбыз. Ошондой үй бүлөлүк зомбулуктун айынан мен ошо балам ушундай төрөлгөн. Бирок врачтар баспайт, сүйлөбөйт, анан башы чарадай болуп кетет. Эми карганда төрөпсүз, эмеге эле тапшырып коюңуз деп айткан. Бирок Аллахыма чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Кандайдыр бир эмелерден өттүк биз. Шыпасын. Мен балам азыр сүйлөйт, окуйт, 10 жашта, бирок 6-7 жаштагы балдар менен окуйт. Англисче, кытайча, кыргызча, орусча, ошол биздин баягы жеке мектептерде окуйт. Бирок ошонун баарын өздөштүрүп, аң сезим аябай жакшы өнүгүп, кууп жетип келатат. Отстаёт, догоняет. Ошол жакшы балам басты, кеч сүйлөдү. Аутизм толук айыкты. Мен толук айыкты. Мен ага баягы мен балам өзгөчө деп эле ушинте берчүмүн, бирок аябай акылы толукталды. Аутизмден толук айыктык деген диагноз коюлду. Абдан жакшы. Ошол жакшы. Абдан жакшы. Толкундан кеттим, кечирип коесуңар. Абдан жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз элдик дарыгердин кеңешин алууну кааласаңыз, 501 67 01 91 номер аркылуу бизге WhatsApp'тан кат жазсаңыз, сиздин сурооңузга жооп беребиз. Ал эми бизге Нарындан келген экен эжеке суроо. Ревматизм менен 12 жылдан бери жабыркап келем. Кышты кыштай, жылдын 4 мезгилинде ден соолугум үшүп эле турам дейт. Болгон сөөгүм какшап муздап турат. Биздин именно бул фитотерапияда, ошо биздин багы элдик дарыгерликте биз деген оорунун өзүн дарылабайбыз, биз оорунун себебин дарылайбыз. Бул ревматоидный артрит, ревматизм, артрит, полиартрит, негизи эле бул бардыгы муун ооруларына кирет да. Мен жаңы айтып атпаймынбы, мен биз өзүбүздүн окуу жайларыбызда мен билим алып жатам деп, мен бир эле элдик дарыгерлик кылып, чөп менен дарылап, тамыр кармап эле отурбай, өзүбүздүн медициналык окуу жайларда окуп атам. Себеби дегенде, өкөнү айкалыштырып кетсе, оорунун себебин дагы, оорунун багы эң маанилүү дарылоо себебин билет экенбиз да. Бул мен изилдеп окуган тажрыйбамдан сиздин бул муун ооруларга кирет, сиздин азыр айтып аткан ооруңуз. Муун оорулардын бардыгы бул бөйрөктөгү мочекислый диатезден болот экен да. Бөйрөктү тазалашыбыз керек. Анан бул сөөк муундарга өтүп кеткен сары суу болот да. Суук баягы чучуктарына суук тийиптир деп илгери айткандар болот. Ошол суукту денеден чыгарыш керек да. Оорунун өзүн эмес, себебин дарылайбыз. Ошол келиңиз. Саламатсызбы, Инабат айым, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Сиз менен кантип байланышып, кайсы күндөрү барсам болот? Нарындан чыгат байланышка. Биз деген Новопавловкада турабыз. Новопавловка, Гоголь 30. Биз воскресенье күнү иштебейбиз. Калган күндөрү келсеңиздер болот. Азыр телефон номерлерди Кундуз айтып кетет. Болуш керек. Азыр биз телефондорду кайталайбыз дагы. Мен тукумсуздук менен жабыркап келем. Сизге байланышсак болобу? 12 жылдан бери балалуу боло албай атабыз дейт. Эми азыр бул аял кишиби, эркек кишиби билбейм. Аял киши экен. Бул тукумсуздуктун бизде көп кишилер жанагы менден дарыланды, менден бойна болду деп айта албайм. Жана мен дарылагандан деп Алла Таалам бизди себепкер кылат да. Ошол оорунун себебин дарылап, баягы 10 жыл, 8 жыл, 7 жыл, 12 жыл төрөбөгөн айымдар балалуу болуп, анан баягы
айт күндөрү 8 мартта ошондой майрамдарда эме тайнедешип мага балдарын алып келип турушат. Неберелерим көп. Келип көрүңүз. Абдан жакшы экен. Эгерде элдик дарыгер Инабат айымга барууну, ага кезекке турууну кааласаңыз 0702 86 09 29 номер аркылуу байланышсаңыз болот экен. Инабат айым, айтсаңыз, адам ооруну өзүбүз чакырып алабыз дейбиз. Ойлонуу дагы көп ооруга алып келет. Ошол аркылуу адам көп ооруну өзүнө тилеп алат дейт. А сиздин жеке пикириңиз да кандай ушул? Бир чети ушул азыр сиз айткан сөздүн да жаны бар. Негизи адам көп ойлонгондон, көп переживать эткенден, баягы депрессияга түшкөндөн көп нерв клеткалар жабыркайт да. Анан жанагы нерв менен байланыштуу көп оорулар ошондон келип чыгат. Мисалы үчүн давление болот, жанагы жүрөк оорулары, кант диабети. Негизи эле ошол ойлонуп переживать эткен дагы организмге өтө чоң таасирин тийгизет. Саламатсыздарбы? Апам 39 жашта. Ой, атым Зарина, 39 жаштамын. Кан басымым жогору дейт. Ошол боорду тазалаш керек, анан кан тамырларды тазалаш керек. Кан тамырларда шлак толуп калганда кан басым көтөрүлөт. Ошону чөп дарылар менен болот. Ооба. Сырьёз печени дарыласа болобу же только пересадка эле кылыш керекпи дейт. Эми бизде деген көп учур болот, келип тамыр карматып көрүш керек, ысыкпы, суукпу. Сырьёз печенинин түрү бар да, кээ бир учурда боорго суу толот. Ичке суу толот дагы, а кээ бир учурда боор катып бараткан болот да. Анан кээ бир учурда ошо өт тамбай калып эле өттө нагрузка болуп, циррозго өтүп кетет да. Келип көрүш керек, анын УЗИлерин көрүш керек, анализдерин көрүш керек, тамыр кармап көрүш керек. Ошондо айта алам, анан толук мен айыктыра алам деп айта албайм. 12 жаштагы баламдын эч кандай тамакка табити жок, ичинде курт бар дейт. Куртту түшүргөн чөп дарылар барбы? Куртту түшүргөн чөп дарылар бар, анан ошондой эле биз очищение процедура жасайбыз, организмге зыяны жок. Курттарын түшкөндө өздөрү горшокко отургузуп балдарынан көрөт. Анан табити ачылып калат. Кээ бир учурда баягы курту бар балдар тамак жей берет, семирбейт, тамакты көп жейт. Кээ бир учурда курттан аппетит болуп калат да. Ич катуудан 12 жылдан бери жабыркап келем, сизге барсам болобу, дарегиңизди айтсаңыз. Ооба, келсеңиз болот. Новопавловкада, Гоголь 30 көчөдө турабыз. Негизи эле сиз уйку безиңизди, бооруңузду, өтүңүздү УЗИге түшүрүп ала келсеңиз болот. Себеби ич катуунун эң бир чоң себеби ичеги оорулары, даже геморрой, ичеги оорулар бардыгы ич катуу, ич өтүү бардыгы бул уйку бези менен взаимосвязаны. Төрөттөн кийин чачым түшүп, тырмагым морт болуп калды. Сизге кайрылсам болобу дейт. Болот, сизде цинк, анан кальций жетишпейт. Витаминдерди толукташ керек. Абдан жакшы. Мен өзү Тоолуу райондо Чаткалда жашайм. Бизде кең казылат, тиштерим саргарып кертилип түшүп атат. Бул эмненин себеби? Витамин жетишпегенден, ошо сизге кальций жетишпейт. Ошондон цинк, кальций жетишпегенден ушундай жабыркайт. Келсеңиз болот. Саламатсызбы, Инабат айым? Мен сизге ыраазычылык билдирем. Балам 12 жашта, ДЦП менен жабыркап келет. Барсам болобу же кеч болуп калдыбы дейт. Мен айта албайм. Толук айта албайм, бирок келип көрүңүз. Бир аз убакыт өткөзүп алдыңыздар да. Бирок келип көрсүн, мен көрөйүн. Ооба. Эми баягы ДЦП балдардычы баягы менин дары чөбүм менен эле, менин маждарым менен эле айыгып кетпейт. Параллельно массажга барыш керек, иглотерапияга барыш керек, үйдө заниматься этиш керек бала мененчи. Анан көп эле жанагы чөп ичсе эле болду, ошо менен эле ДЦП айыгып кетет деп ойлойт да. Ар тармактуу, ар тараптуу дарылап подход түзүш керек да негизи. Саламатсызбы, Инабат айым, ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым элге кубаныч тартуулап жүрө бериңиз. 12 жылдан бери гаймориттен жабыркап келем. Гайморит келсе болот. Азыр именно мына гаймориттин сезону ачылды да, негизичи. Студенттер башын жууп алат, тиги чачын кургатпай кетишет, анан сквозняк болот дегендей гайморит көп азыр козгоп аткан учуру. Келсеңиздер болот, биз мурунга тампон жасап беребиз. Анан кийин маждарды тыймаж деп эле, тампон деп эле келсеңиздер, гайморитке сонун дарылар жасап беребиз. Абдан жакшы. Инабат айым,
сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым көптөгөн кайрымдуулук иштердин башында жүрөсүз. Тапканыңызга береке дейт. Рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Байланышка чыгып аткан экен. Саламатсызбы Инап атайым, мен Баткенден байланышка чыгып атам. Шакыйым кармай берет. Өзүм 58 жаштамын дейт. Бул шакый деген, бул деген атлант болот да. Адам мына жерде атлант кыйшык болгондо ошол магниттин буря, анан кичине эле переживать этсе, же коюураак мындай күчтүүрөөк тамак жесе, ошол мына атлант нервтерди кысылып калат дагы, мээге кислород жетпей калат. Эми илгеркиче айтканда бул шакый да. Ошол келсе болот. Чөп дарыларды даярдап беребиз. Саламатсызбы, кечиресиз. Айымдарга тиешелүү суроо экен. Инап атайым, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мен 57 жаштамын, климакстан жабыркап келем. Сизге кайрылсам болобу дейт. Келиңиз, анан жана эле ошондой эле толук климакстан жабыркан аялдарга мына точка бар да. Эми именно ошол тердеп, кыйналып, ошо климакс болуп атканда мына именно менин колум койгон жерге коюп, күнүгө эртең менен түштө кечинде 10 жолу бул жака, 10 жолу бул жака массаж жасап койсоңуздар, именно ошо климакста тердеп, дене ысып, муздап койгон нерсеге бул аябай жакшы жардам берет. Ушул точка. Саламатсызбы, Инап атайым, мен сизге ийгилик каалайм. Балам 6 айлык болуп калды. Бала ылдый дейт. Баланы оңдосо болобу? Боюмда бар айымды суроосуз келди. Бала эметкичеңди жанагы сиз келип көрүңүз. Бала 9 айга чейин 99 жолу тегеренет. Просто деген оор нерсе көтөрбөңүз, анан келип көрүңүз, эме көтөрүп берем. Саламатсызбы, Инап атайым, ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым элдин кызматын аркалап бар болуңуз дейт. Саламатсызбы, Инап атайым, сизге чөп дарыларды теришип жардам берүүгө белсенип турам. Сиз менен кантип байланышсам болот дейт. Алайдан байланышат. Саламатсызбы. Сизге көмөк көрсөтөйүн. Эң жакшы. Алайдан болсоңуз, бул алайдын тоолуу жактарында дагы ошо чөптөр, биздин дары чөптөрүбүз көп. Именно ошол биз азыр чаткал менен иштешип атабыз. Бирок бизге деген ар бир кишиге айтып коюш керек, бул биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы, биздин пациенттерибизге дагы бул кызык болот. Мисалы үчүн ошол эле биз эле терген, мисалы жалпыз, мята, биздин көчөлөрдө деле өсөт да, мисалы үчүн мына чоң арыкта дегендейчи. Бирок бул жердеги чөптөрдү биз жыйнабайбыз. Себеп дегенде бул чаң машина жүрөт, ушундай биз деген тоолуу машина барбаган жердеги чөптөрдөн жыйнайбыз да. Алайга өмүрүндө барып көргөн эмесмин мен. Бирок деген ошо алайда бийик тоолордо ушундай чөптөр бар экенин билем. Телефондорго байланышсаңыз болот. Демек, сизге көмөк көрсөтүүгө даяр инсандарды кабыл алабыз. Кабыл алабыз, албетте. Абдан жакшы. Инап атайым, ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз, элдин кызматын кыла бериңиз. Мен сиз менен кантип байланышсам болот, келинчегим экөөбүз баралы дегенбиз, тукумсуздуктан жабыркап. Жана жооп бердиңиз бул суроого. Аз кандуулук менен жабыркап келет, 22 жашта кызым эриндери кесиле берет. Бул деген негизи 22 жашта кыз болсо, бул көп учурда адамдын ичинде ашказанда кровотечение болсо, же геморройдон кровотечение болсо, же женскийде нарушение болуп көп кан кетсе, ошондон кан азаят да. Анан кээ бир учурда баягы элдер билип билбей хиджама жасатып коюшат да. Ошондон болот. Организмге витаминдердин, цинктин, железанын жетишпегендигинен анан кан түшүп кетет да, гемоглобин, мындайча айтканда. Келип көрсүн, иммунитетти көтөрүп, анан ошо канды көтөрө турган дары чөптөрдү жасап беребиз. Абдан жакшы. Хиджама деп жакшы теманы баштадыңыз. Азыр кайсыл оору болсо эле хиджама менен дарыласа болот деп калды. Элдик дарыгер катары сиздин пикириңиз кандай бул хиджамага? Мен хиджаманы өзүм үчүн мен окудум. Баягы илимдин түбүнө жеткен адам жок деп мен 3 ай окудум. Анан бул окуп эле жөн койбостон эми хиджаманы кандай алат, лезвия менен кантип тешет, банка менен кантип алат, ошонун баары жол жобосун үйрөнгөнү менен, бирок мен ошону изилдеп көрдүм. Мен ар бир нерсени үйрөнүп атканда, же бирөө мисалы үчүн бир дарыны же любой нерсени мага предлагать этет да, мисалы этсе, мен ошону изилдеп, биринчи мен өзүмөн өткөзүп көрөм да. Именно ошол хиджамада элдер хиджама деп эле ала берет экен. Бирок деген ошо хиджама жасап аткандар, чала окуп, окусун до конца билбегендер, билип билбей кан алып адамдын ден соолугуна зыян келтирип албаш үчүн мен муну да айтып кетким келет. Буну мен хиджаманы алган жерден окугандан эмес, мен өзүм изилдедим, окудум.
көп жактан окудум. Кытай медицинасынан окудум, япондордукунан окудум, орустардыкынан окудум. Мен онлайн окууларды окуйм көбүнчө. Баягы илимдин түбүнө жеткен адам жок деп. Мисалы хижам алып атканда кээ бир адамдар кан монча алыш керек, ой сонун чыгып атат деп эле ала берет да. Ошо канды алып баштаганда мына момундай капкара кан чыгат да, кундуз. Ушундай капкара түстүү кан чыгып атканда алыш керек да. Ал кан уже алганда эле уже уюп, боордой болуп уюп баштайт экен да. А уже мына кан. Бул арам кан экен да. А мына уже розовый болуп атпайбы? Кызгымтыл. Уже кан кызыл болуп баштаганда токтотуш керек экен да. А кээ бир учурда жанагы ошо кан алып аткандар кочкул болуп, мына кызылга өтсө деле ала берет экен да. Бул адамдын ден соолугуна өтө зыянын тийгизет экен. Абдан жакшы. Саламатсызбы? Инабат атайым, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. 2 бөйрөгүмдө киста бар дейт. Ошол сиз аябай бөйрөгүмдө киста бар экен деп жүрө бербей келиңиз. Анан сиз деген жумуртка, балык, кальций, анан баттарды, витаминдерди жебеңиз. Мага келип дараланасызбы, башка жактан дараланасызбы? Мен билген кеңешимди айтып коеюн сизге. Себеби бул кальций көп азыктар да бул кистаны багат экен да. Мисалы үчүн кальций, жумурткада кальций көп дегендей, ошо витаминдерди жебеш керек. А эгерде сиз бул кистаны дарылатпасаңыз, барып бөйрөктүн жана фильтр иштебейт да, кан менен сийдикти бөлүнүү свойства жоголот дагы, анан креатин көтөрүлүп диализге түшүп калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн тиги УЗИге түшүңүз, кагаздарыңызды алып келип көрүңүз. Эгерде мен ошол кистанын түрлөрү болот, эгер дарылай ала турган болсом, дарыларды жасап берем. Жасап берүүгө ар дайым даярсыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт учкан куш дегендей, элдик дарыгер Инабат атайым баарыбызга жакшы кеңештерин берди. Ал эми дагы кеңеш алууну каалагандар Инабат атайымга сөзсүз барып, ден соолугуна кам көрөт деген ишеничтебиз. Инабат атайым, жалпы кыргыз элине сиздин соңку сөзүңүз. Кыргыз элим аман болсун, Кыргызстаныбыздын асманы ачык болсун, мамлекетибиз өнүгүп атат, өнүгө берсин, балдарыбыздын жүзүнөн күлкү кетпесин, ден соолугубуз бекем болсун, токчулук, молчулук болсун. Абдан жакшы. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, эл менен бизге көпүрө болуп бергениңиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. УТРК чүйдө түшкү конок телекөрсөтүүсү эфирден алыстабай биз менен болуңуздар. Ал эми азыр биз жагымдуу музыкага кезекте беребиз. Андан соң агрономдун мыкты кеңештери менен бөлүшөбүз.